Аскердик тартипти так сактоо. Бул маселени президент куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчилиги менен жумушчу кеңешмеде талкуулады. Айтматов жана Тил дал ушундай аталышта Ош облусунда 3 айлык жарыяланды. Тоң районунун Айкөл Манас ыйык мурас аталышындагы манасчылардын 3 күндүк иш чарасы өткөрүлдү. Эми кененирээк таанышып алыңыздар. Студияда Гүлзат Карыбаева, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жана коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эрлис Тердикбаев менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев да катышты. Кеңешмеде Райымберди Дүйшөнбиев куралдуу күчтөрдүн ишмердиги, өлкөнүн коргоону жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы акыркы мезгилде аскердик кылмыштардын көбөйүшү армиянын аброюна терс таасирин тийгизип жатканын айтып, бул фактылар жеке курамда окутуута командирлердин кесипкөйлүгү жетишсиздигинен, аскердик мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча иштиктүү системанын жоктугунан болуп жатат деди. Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдөгү өзгөчө аскер комиссариаттарынын кызмат адамдары акча каражаттарын талап кылган фактыларына көңүл бурду. Ал аскердик командачылыкка күнөөлүү адамдарга карата өз убагында чечкиндүү чара көрүүнү тапшырды. Ошондой эле башкы штабтын башчысына өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы менен кеңешме өткөрүп, мындан ары аскердик кылмыштарды болтуруу боюнча иштиктүү чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Кеңешмеде мындан тышкары аскердик техникалык кызматташуунун жана республиканын коргоо өнөр жай комплексинин ишканаларын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Жогорку кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков 1999-2000 жылдардагы өлкөнүн бүтүндүгүнө жана көз карандысына коркунуч жараткан Баткен окуясынын катышуучуларын жана Коогалаңда каза болгондорду эскерүүгө арналган митинг реквиемге катышты. Баткен окуясындагы жоопкерлерге арналган эстеликке гүл чамбар коюлгандан кийин иш-чара Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүндө уланды. Мындан тышкары төрага курман болгон жоопкерлердин үй бүлөлөрүнө материалдык жардам көрсөттү. Мекен үчүн кылган эмгегиңердин жана кайратман аракетиңердин арты менен тынчтыкта жашап, рахат өмүр сүрүүдөбүз. Сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр тилейм. Ал эми Коогалаң маалында каза тапкан мекендештерибиз элдин эсинде түбөлүк сакталат. Борбор калаанын эски аянтында коомдук тартипти сактоочу ички иштер органдарынын кызматкерлеринин гарнизондук жүрүшү болду. Салтанаттуу иш-чара кыргыз милициясынын күнүнө карата өткөрүлүп, ага өлкөнүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиев катышты. Бул кызматты аркалаган эр жүрөк адамдар эл тынчтыгы, бейкуттугу жана бакубат жашоосу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып эмгектенишет. Бишкектеги салтанаттуу гарнизондук жүрүшкө коомдук тартиптин сакталуусун камсыз кылган милиция кызматкерлери катышты. 15% башыны катарына кетет. Кыргыз милициясынын 94 жылдыгына карата өткөрүлгөн жүрүшкө ички иштер министри Кашкар Жунушалиев да катышты. Коомдук тартипти сактоодо жарандарыбыз кооптуу абалга туш болгондо милиция кызматкерлери аларга ишеничтүү калкан болуп, элдин милицияга болгон ишеничин актоо биз үчүн милдет болууга тийиш, деди өз сөзүндө министр. Бүгүнкү күндө бардыгыңыздар көчөдө коомдук тартип сактоодо иштеп аткандар, ар бир сизге кайрылып аткан жарандын сөзүнө, дуарыңызга туура карап аткарганга аракет кылыңыздар. Акыркы учурда биздер бир аз алыстап кеткен элдин ишенимин артка кайтарып, элибиз бизге бул биздин милициябыз, бизди коргойт деген сөзгө татыктуу болуш үчүн аракет кылууга ар кимибиз милдеттүүбүз. Салтанаттуу жүрүш учурунда өздүк курамга атайын көрсөтмөлөр берилди. Мындан тышкары куралдануудагы атайын транспорт каражаттарынын жүрүшү да болду. Өзүнүн үзүрлүү эмгеги, ак ниет кызматы менен өзгөчөлөнгөн тартип сакчылары министрдин колунан атайын медалдар менен сыйлыктарды алышты. Сыйлыгы алганыма аябай кубанычтамын. Себеби мен ошо 25 жыл иштеп, ушу ички иштер органында ушуну баалап, эми ушу министрдин колунан азамат бирди алган абдан кубанычтамын. Ошо эми биздин жумушту айтып кетсе, биздин кызматкерлер түнү күнү жаан суугуна карабай иш алып барышат. Кыргыз милициясынын күнү жыл сайын 1-ноябрда белгиленип келет. Белгилей кетсек, Эгемен Кыргыз Республикасынын тарыхындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун алгачкы милиция бөлүмү өз ишмердүүлүгүн 1924 жылы баштаган. Жакшылык Сапарбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.
Жалал Абад шаарында региондогу илим, региондун экономикасынын аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Илимий практикалык конференцияга Улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги, мүчөлөрү жана академиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн окумуштуулары, ошондой эле өкмөт өкүлдөрү, андан сырткары саламаттыкты сактоо, экология, айлана чөйрөнү коргоо кызматтары катышты. Конференция жүрүшүндө бүгүнкү күндөгү илимдин абалы жана айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш байлыктарын натыйжалуу пайдалануу жолдору тууралуу жана башка багыттагы түрдүү докладдар окулду. Иш-чара Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын 75 жылдыгына жана аймактарды өнүктүрүү жылдарын алып уюштурулган. Ушу түштүктөгү илимий мекемелерди чогултуп, анан ушу экономикага кандай реалдуу жардам биз бере алабыз илимдин натыйжасында. Ошону бүгүн талкуулайлы деп келдик. Жасаган докладымдын аты грек жаңгагын кыйыштыруудун инновациялык технологиялары деп айтылат. Биздин айта турган оюбуз муну кол менен кыйыштырып отурбастан электрический аппараттар менен, ток менен иштеп турган аппараттар менен кыйыштыруунун жаңы технологиясын иштеп чыккан. Мына ушуну көрсөтөйүн дегенбиз. Ушуну өндүрүшкө киргизейин деген ою менен ошол доклад жасалды. Дары жана медициналык каражаттарды жөнгө салууда жаңы ыкмалар, мыйзам алдындагы нормативдик укуктук актылар деген аталыштагы тегерек стол Бишкекте өттү. Иш-чарага дары-дармек менен камсыз кылуу департаменти жана фармацевтика тармагында өлкө аймагында иш алып барган ишкерлер катышты. Соңку жылдары саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун алкагында бир топ мыйзамдарга, нормативдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр кирген. Жалпысынан дары-дармек базарын жөнгө салуу боюнча 18 мыйзамдын башын бириктирген акт даярдалган. Аны ишке ашыруу боюнча өкмөттүн токтомдору чыгууда. Мекеменин өзүнүн ишин жакшыртуу максатында сапат менеджменти жана электрондук изилдөө системасы киргизилип жатат. 8 постановление чыкты, 2 постановление азырынча процедура жана согласование макулдашуу процедурасын өтүп жатат. Анан 6 постановленияны биздин өндүрүш отечественный производитель деп коебуз. Булар суранган мындай переходный период бергиле. Себеби өзүңүздөр билгендей биз 97% биз жана импортозависимый, 3% бул это отечественное производство. Ошондуктан биз совсем эле өзүбүздүн отечественный производительдерди мындай тупикке киргизбестен ушундай немелерге алардын сунушуна барып жатабыз. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда автомобиль транспорты жана жол чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Алгач жолчулар жөнүндө тасма көрсөтүлүп, анда курулуп жаткан республикалык жана эл аралык жолдор көрсөтүлдү. Салтанатка вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышып, ал премьердин куттуктоосун жеткирди. Ак эмгеги, кайратмандык үчүн бир катар кызматкерлер ыраазычылыкка жана өкмөттүн энчилүү сааттары менен сыйланды. Расмий түрдө бул майрам 1996 жылы жарык көргөн өкмөттүн 466 токтомунун негизинде бекитилип, октябрь айынын акыркы жума күнү белгиленип келет. Евро-азиялык экономикалык алкакка киргенден кийин Казакстан боюнча 23-25 эсеге көбөйдү ташуулар. Россия 12-15 эсе, Белоруссияга 5-7 эсеге чейин көбөйдү. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстандагы жүктөрдүн 96% ушул автомобиль транспорту боюнча ошол ишке ашат. Айтматов жана тил. Дал ушундай аталышта Ош облусунда 3 айлык жарыяланды. Саамалык залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын арналат. Иш-чаранын максаты Айтматовдун чыгармалары аркылуу кыргыз тилин кеңири жайылтуу болуп жатат. Кабарчыбыз Миргүл Бокошова кененирээк айтып берет. Sen çoğulamazsın oğlum, anda kılma, senden anda gelmek oğlum, ataktın attı, döndür bay! Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнө окурмандарынын алкоосуна татыган чыгармаларынын бири дал ушул Кылым карытар бир күнү. Терең философиялуу, маңыздуу чыгарма катары бул роман дүйнөнүн көптөгөн тилдерине бекерине которулбаса керек. Андагы Эне бейит баянындагы Жоламандын ролун аткаруу менен 9 класстын окуучусу Арген эне тили менен эли жерди сүйүү эмне экенин тереңдеп түшүнгөнүн айтат. Өзүнүн тилин билбеген, өзүнүн када салтын түшүнбөгөн адам бул чыныгы эле маңкурт деп өзүм ошон ролду аткарып ошону сездим. Кыргыз тилде кызык кеп сүйлөшсөм, кыдырдарып, жолуң ушул эле чыгат.
3 айлык кара усунак көп улуттуу элдер жашаган Кара Суу районунда башталды. Жүздөй улутту кучагына батырып, кооз жаратылышы менен дүйнө элин суктанткан кыргыз жери менен дал ушул кыргыз деген имаратты куруп кеткен Айтматовго арналган саамалык Айтматов жана тил деп аталды. Таза кыргыз тилинде ыр айтып, роль аткарган катышуучуларды алардын улуттук кийимдери аркылуу гана айырмалоого мүмкүн болду. Биздин мектепте көп улуттун балдары окуйт. Биз дайым кыргыз тилинде сүйлөп көнүгөбүз. Эмнеге дегенде биз Кыргызстанда жашайбыз, мекенибиз Кыргызстан. Кара усунакка мектеп окуучулары гана эмес, ар бир айыл райондогу мекеме ишканалардын кызматкерлери да тартылат. Жыйынтыгы 5 декабрда аныкталат. Азыркы мезгилде биздин 7 районубузда андан тышкары билим берүү мекемелеринде, мекеме ишканаларда Айтматовдун 90 жылдыгына карата андан кийин мамлекеттик тил пропагандалоо, үгүттөө максатында иш-чаралар өткөрүлүп атат. Өзгөчө чеберчилик менен сурулуп чыккан таланттуулар 2-3 ноябрь күндөрү Ошто өтүүчү Ош Чыңгыз Айтматовдун тагдырында аттуу республикалык деңгээлдеги иш-чарага катышууга жолдомо алат. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган саамалык өкмөттүн Ош облусунда өкүлчүлүгү менен Ош шаардык мэриясы биргеликте уюштурууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу. Спорт кабарларынан кыргызстандык спортчулар бул жылы Индонезияда өткөн Азия оюндарында спорттун 28 түрү боюнча күч сынашкан. Алардын ичинен көпчүлүккө тааныш эмес болгон пинчак силат деп аталган спорт түрүнөн биздин балбандарыбыз 2 коло медаль тагынышкан. Пинчак силаттын мекенинен жеңишке ээ болгон спортчуларыбыз Жолдошбек Акимканов жана Данияр Токуров менен биздин кабарчыбыз баарлашып келди. Көбүңүздөр пинчак силат деген эмне, ал кандай спорт деп кызыгып суроо салсаңыз керек. Анда Азия оюндарында дал ушул спорт боюнча коло медалды жеңип келген Жолдошбек Акимкановдун сөзүн тыңдап көрүңүз. Кол менен урат төшкө. Кол бут тебет, мындай тепсе болот, мындай тепсе болот, мындай тепсе болот, мындай тепсе болот, мындай тепсе болот. Мунун баары 2 очко болуп саналат, кол 1 очко болуп саналат. Анан тепкенде любой мындай кармап, мындай жыгытсаң 3 очко болот. Тепкенде мындай кармап, мындай жыгытсаң болот 3 очко. Жолдошбек мырза пинчак силат менен көптөн бери машыгып келет. 2016 жылы Кыргызстанда ал спорт тууралуу эч ким уга элек кезде эле дүйнөлүк чемпионатка катышууга жетишкен. Спорт менен машыкканым, катышканым 15 жылдай болду. Эң биринчи күрөштөн баштагам. Күрөш, бокс, кикбокс. Малайзия мушкери оор болду, анткени ал трёхкратный чемпион. Анан алар 10 жаштан баштап ушу пинчак силат менен заниматься этет да. А биз 2 жыл болду бизге келгенгечи. Анан биз просто мурун рукопашка ушсанда катышып жүргөн үчүн эле биз ошодон ыгымын тагып кеттик да. Пинчак силаттын мекени болгон Индонезияда өткөн оюндарда жергиликтүү спортчулар албетте фаворит деп эсептелген. Бирок биздин балбандарга да 2 медаль буйрган экен. Алардын бирин оор кармаштарды өткөрүп, өлкө намысын коргогон Данияр Токуров тагынган. 2014-төн бери бирма бокс менен тренировка кылып, 2017 жылы чемпионат мирага барып, чемпион мира болуп келдим бирма бокс боюнча. Өзүмдүн бир тууган байкем бар болчу, Алишер деген. Мурда ал кикбокс менен заниматься этчи. Менин тренерим колунда Каныбек Бикбоевдин. Ал кайсы жерде мелдешке барбасын, постоянно биринчи жыл болсо байгели орун менен келчү да. Мен деле чоңойсом ошондой болгум келип жүргөн да. Андан кийин ошонун түрткүсү менен, ошолордун жардамы менен барып келдим. Индонезияда ийгилик менен кайткан спортчулар менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жолугуп, атайын сыйлыктарды тапшыруусу биз үчүн стимул дешет балбандар. Негизи эле спортсмендер мындай президенттин колунан, ушундай эле чоң кишилердин колунан сыйлык алганда аябай жакшы, мындай бир өзүнчө эме болот экен. Күч берип, дем берип, еще спортко кичине түрткү берип дегендей. Кийинки соревнованияга кичине күчтүүрөөк даярданып баштайт экенсиң. Пинчак силатка кызыгып, башта тааныш эмес болгон спорт менен машыгууну каалагандар көбөйдү. Анын 2024-жылы Францияда өтчү Олимп оюндарынын программасына кирүүсү жаш спортчулар үчүн кошумча мотивация болчудай. Эгер 2 жыл машыгып Азиядан кол алышса, 6 жылдан кийин балбандарыбыз Олимпиаданы да багындырышы толук мүмкүн. Жакшылык Сапарбаев, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал. Кечки сааттарга алынган кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүл улансын. Саламатта болуңуздар.